Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен биргеликте класстан тышкары окуу сабагында Манас деген теманы өтөбүз. Манас баатыр тууралуу уккансыңар да? Ал ким болгон? Оюңарды эпостон алынган үзүндүнү окуп толуктагыла. Манас Жакыптын баласы, баатыр, кыргыз элинин ханы, колбашчы. Адамга тиешелүү жакшы жаман мүнөздөрү бар. Эр жетип кыргыз эли хан көтөргөндөн баштап, бытырап бириндеп кеткен элдин башын кошуу, баскынчыларга тарттырып жиберген жерлерди кайтарып алуу анын эң башкы максаты, милдети болгон. Кыргыз элин баштап Ала тоого көчүрүп, душмандарды жеңип, оюн иш жүзүнө ашырат. Ички келишпестикке карабастан кыргыз элинин башын бириктирген. Тышкы душмандарга жортуул жасоодо анын кылар ишин билген акылмандыгы, эр жүрөк тайманбастыгы эпоста айтылат. Намыской, элди ойлогон чоң баатыр, хан болгон. Эпоста ал мындайча сүрөттөлөт. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер жерлигинен түткөндөй, ай алдында дайранын толкунунан бүткөндөй, абадагы булуттун салкынынан бүткөндөй, асмандагы ай күндүн жаркынынан бүткөндөй. Балдар, биз Манас баатыр тууралуу билет элек, эми ушул кыскача эпостон үзүндүнү угуп, дагы да маалыматыбызды кеңейтип алдык. Эми үйгө тапшырма. Манастын сүрөттөлүшүн жаттап алгыла. Баатырлардын келбетин элестетип, сүрөт тартып көргүлөчү.